Кутман күн, сүйүктүү окуучуларым. Силер менен жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Кайрадан Билимкана Бишкек жеке менчик мектебинин кыргыз тили жана мугалими Усубакунова Касиет Эрнисовна силерге сабак өтмөкчү. Балдар, билесиңерби, өткөн сабакта кыргыз тилинде биз силер менен саякатка чыкканбыз. Салт болгондой, бул жолкусундагы саякатка аттанабыз. Эмне менен барабыз деп кызыгып жатсаңар, анда табышмакты тапкылачы. Сулуу, куйрук жалы бар. Сүтү абдан дарымал. Эр жигиттин канаты эмне деген жаныбар? Азаматсыңар, балдар. Албетте, жылкы баласы жөнүндө сөз болуп жатат. Илгертен кыргыздардын жан кыйгыс жолдошу, канаты болгон ат менен жолго чыгабыз. Анда учкашкыла балдар, жолго аттаналы. Сабактын темасы тактоочтордун жазылышы. Сабактын максаты: тактоочторду кайталайбыз, алардын жазылышын билебиз. Сүйлөмдөрдөн тактоочторду таап, аныктап, туура жазабыз. Тактоочторду кебибизде колдонуп, эркин, көркөм сүйлөгөнгө көнүгөбүз. Келгиле балдар, анда бүгүн жомоктор дүйнөсүнө саякатка барабыз. Тактооч аттуу жомокту угабыз. Илгери өткөн заманда Кыргыз хандыгында Сөз Түркүмү деген карыя жашаптыр. Анын 12 уулу болуптур. Алардын аттары Зат, Ат, Сын, Сан, Этиш, Тактооч, Сырдык, Тууранды, Байламта, Бөлүкчө, Жандооч, Мадал. 12 уулу жалпы кыргыз элин көркөм сөз менен камсыз кылып турчу экен. Кыргыз эли сөзмөрдүгү, чечендиги менен алыска атагы чыккан эл болот. Күндөрдүн бир күнү Казак ханынын буйругу менен Сөз Түркүмүнүн 6 уулу Тактоочту уурдап кетишет. Ошондо кыргыз эли кыймыл-аракеттин кырдаалын билдире албай, эркин куюлтуп сүйлөй албай кыйналышат. Ал эми атасы болсо Тактоочту издеп узак жолго аттанат. Күнү түнү жол жүрүп отуруп, талаада кой кайтарган койчу балага кезигип: "Саламатсыңбы, уулум? Менин уулум Тактоочту Казак ханынын жигиттери уурдап кетишти. Ушул жол менен өтүштүбү? Каяка кетишти?" деди абышка. Бала: "Ооба, ушул жерден өтүштү", деди да андан ары каяка кеткенин айта албай туруп калды. Эгерде Тактоочту уурдап кетишпегенде, ал: "Мындан өтүп, төмөн түшүп, алда кайда алыс кетишти", деп жооп бермек. Силерчи, баланын ордунда болсоңор кантип жооп берет элеңер? Ойлонуп көргүлөчү. Андан ары жол тартып, кыйла жерди баскандан кийин шибердин үстүндө китеп окуп отурган бала менен кызга жолукту. Алардан: "Кутман күн, балдарым. Бул жерден менин уулум Тактоочту жетелеген казак жигиттерин көрбөдүңөрбү?" деди. Алар "Ооба" деп жооп беришти. Анда карыя: "Качан көрдүңөр?" деди. Ушул суроого жооп бере албай кыз менен бала ойлонуп калышты. Эгерде Тактооч болгондо, алар: "Бүгүн күндүз Чаламандын чак түшүндө көрдүк", деп жооп беришмек. Балдар, дагы кандай жооп берсек болмок эле? Дагы 3 күн, 3 түн жол жүрүп отуруп, Казак элине жетип келет. Ал жерден даанышманга кез болот. Андан: "Улуу урматтуум, хан сарайга кантип барсам болот?" дейт. Анда даанышман: "Тигине, хан сарай, акырын басып киресиң. Кыргызча сүйлөсөң, жай сүйлө. Ханга бетме-бет жолукканың жакшы болот", дейт. Карыя даанышманга ыраазычылыгын билдирип, хан сарайга кирип барат. Балдар, бул жерден кандай ойлойсуңар?
Эмне үчүн даанышман жооп бере алды? Себеби казактар тактоочту уурдап кеткен болчу. Эсиңердеби? Ханга ийилип салам берип, тактоочту кайрып берүүсүн өтүнөт. Ошондо хан: «Кыргыз эли сөзгө чечен, акылман эл дейт. Ошону текшерүү үчүн менин 3 табышмагым бар. Эгерде ошону тапсаң, уулуңду берем», деп убада берет. Айла жок абышка макул болот. Биринчи тапшырмасы. Күн чыгыш менен күн батыштын ортосу канча күндүк жол? Асман менен жердин ортосу канча күндүк жол? Калп менен чындын ортосу канча күндүк жол? Балдар, кана, карыя атага жардам берелиби? Тактоочту үйүнө кайрыйлыбы? Туура балдар, азаматсыңар. Абышка дагы силер ойлогондой жооп берди. Ханым, күн чыгыш менен күн батыштын ортосу 1 күндүк жол. Күн чыгат да кайра батат. Күндөп түндөп жүргөн күндү көрө элекмин. Экинчи сурооңузга жооп. Асман менен жердин ортосу каш менен кабактын ортосундай. Өйдө карасам кашымды көрөм, ылдый карасам кабагымды көрөм. Үчүнчү сурооңузга жооп. Калп менен чындын ортосу 4 эли. Калпты кулагым менен угам, чынды көзүм менен көрөм. Көзүм менен кулагымдын ортосу 4 эли чыгат, дептир. Ошондо карыянын жообуна ыраазы болгон казак ханы кыргыздардын акылдуулугуна ынанып, тактоочту кое бергенге буйруган экен. Карыя баласын алып, үйүн көздөй жол тартат. Кана балдар, жомок жактыбы? Кызыктуу экен. Эми ойлонуп көргүлөчү. Абышканын бир уулу тактооч жок болгондо, биз кантип өзүбүз оюбузду билдирип, кыймыл аракеттин ар кандай кырдаалын кантип бермекпиз? Көрдүңөрбү? Сөздүн күчү керемет дегендей, хандын акылдуу суроолоруна карыя акылдуу жооп берип, силердин жардамыңар менен тактоочту биз өз мекенибизге, ата журтубузга кайтарып алдык. Азаматсыңар. Анда эмесе, мындан ары тактоочтун жазылышына көңүлүңөрдү бурам. Тактооч кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын көрсөтөт. Кантип, качан, кайда, каякка, канча жана башка суроолорго жооп берет. Кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын, мезгилин, ордун, сын сыпатын, сан өлчөмүн көрсөтүп, морфологиялык жактан өзгөрбөй турган, өзгөрсө да жарым-жартылай өзгөргөн сөздөр грамматикада тактоочтор деп аталат. Тактоочтор төмөндөгүдөй суроолорго жооп берет. Качан, кайсы убакта, кайда, кантип, кандай, канча, нече, кайдан, качантан бери, качанга чейин деген суроолорго жооп берет. Мисалы балдар. Танабай гүл сарыны жай бастырып келе жатат деген сүйлөмдү алалык. Бастырып келе жатат. Эмне кылып жатат? Бастырып келе жатат. Ким бастырып келе жатат? Танабай. Кантип бастырып келе жатат? Жай бастырып келе жатат. Ар дайым тактоочтор этиш сөздөр менен байланышта турат. Этиш сөздүн кыймыл аракетин билдирет. Жай деген сөздүн ордуна ылдам бастырып келе жатат, тез, акырын, аста, бат бастырып келе жатат деген сөздөр менен алмаштырсак болот. Кийинки мисалда. Кышында бороон улуп турат. Эмне болуп турат? Улуп турат. Эмне улуп турат? Бороон улуп турат. Бороон качан улуп турат? Кышында. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде кыймыл аракеттин мезгилин билдирип жатат. Кышында деген сөздүн ордунда кечинде, күзүндө, бүгүн жана башка мезгил тактоочторду койсок болот. Кийинки мисалда балдар төмөн кетишти.
Кетишти. Кимдер? Балдар кетишти. Балдар каяка кетишти? Төмөн кетишти деп кыймыл аракеттин ордун билдирип турат. Төмөн деген орун тактоочтун ордуна ылдый, жогору, алга, артка деген орун тактоочторду дагы койсок болот. Түшүмдү мол алдык. Эмне кылдык? Алдык. Эмнени алдык? Түшүмдү алдык. Түшүмдү канча алдык? Мол алдык деп, мол деген сөз бул жерде балдар кыймыл аракеттин сан өлчөмүн билдирип турат. Мол деген сөздүн ордуна көп, аз, ушунча деген сөздөрдү да колдонсок болот. Балдар, эсиңерге салгылачы, биринчи чейректе тактоочтун кандай түрлөрүн өткөнбүз? Албетте, орун тактооч, сын сыпат тактооч, сан өлчөм тактооч жана мезгил тактоочту өткөнбүз. Тактоочтор түзүлүшүнө карата жөнөкөй жана татаал тактооч болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй тактоочтор бир сөздөн, татаал тактоочтор эки же андан ашык сөздөрдөн түзүлөт. Мисал келтирсек балдар, жөнөкөй тактоочтор бүгүн, эртең, кечээ, эрте, быйыл, жайлай, жогору, төмөн, өйдө, алыс, жай, ылдам, көп, аз, ашык, кем, мынча, ошончо, ошончолук. Байкадыңарбы? Бир гана сөздөн туруп атат. Ал эми татаал тактоочтор эртели кеч, күздү күздөй, анда мында, өйдө төмөн, илгери кийин, ары бери, соо саламат, жөө жалаң, жекеме жеке, анча мынча, аз аздан жана башка дагы сөздөрдү колдонсок болот. Кийинки тестте балдар туура вариантын тапканга аракет кылабыз. Кайсы варианттагы сүйлөмдө асты сызылган сөз кыймыл аракеттин сыпатын билдирди? Асы. Алар ар дайым эл жерине жардам бергенге даяр. Б. Өйдө ылдый чапкылап жүрүп, бир канча киши чогултуп келди. В. Бир орок менен алмак-салмак оруп жатышты. Г. Анын үйү төмөнүрөөк жайгашкан. Кана балдар ойлонгулачы. Азаматсыңар балдар. Бул суроонун жообу В варианты. Бир орок менен алмак-салмак оруп жатышты. Эмне кылышты? Оруп жатышты. Кантип оруп жатышты? Алмак-салмак. Кийинки суроо. Сүйлөмдөгү асты сызылган сөз кыймыл аракеттин эмнесин билдирди? Ал илгерирээк барды да токтоп калды. А. Сыпатын. Б. Ордун. В. Мезгилин. Г. Өлчөмүн. Азаматсыңар балдар. Туура жообу Б варианты. Кыймыл аракеттин ордун билдирип турат. Кийинки суроо. Кайсы варианттагы сүйлөмдө алды сызылган сөз кыймыл аракеттин сан өлчөмүн билдирди? А. Бул эмгектин үстүндө өгүнү иштегенбиз. Б. Сууну улуулата куйгула. В. Кем бергенче артык берген жакшы. Г. Ал үйүнө түндөп келиптир. Туура балдар. Туура жооп В варианты. Кем бергенче артык берген жакшы. Тактоочтордун жазылышы. Биринчи. Жөнөкөй тактоочтор бир гана сөздөн турат. Эки же андан ашык сөздөрдөн түзүлгөн татаал тактоочтор төмөндөгүдөй жазылат. Карама каршы маанидеги кош сөз катарында айтылган тактоочтордун арасына дефис белгиси коюлуп жазылат. Мисалы, ары бери, бүгүн эртең, өйдө төмөн, аздыр көптүр,
жай ылдам, эртелик кеч, күндөп түндөп жана башка. Кана балдар, мисал келтирип көрөлүк. Жогорудагы фигураларда балдар силерге баш аламан сөздөр берилген. Ушул сөздөрдү бириктирип, бир сүйлөм кылганга аракет кылабыз. Кана: түшүнгөн, улам-улам, асан, жок, окуп, эч нерсе, катты. Кана балдар, сүйлөм кылгылачы. Туура. Асан катты, улам-улам окуп, эч нерсе түшүнгөн жок деген сүйлөм болду. Кийинки фигурадагы сөздөрдү дагы сүйлөм кылабыз. Анча-мынча, Аселдин, алды, кечигиши, тынчын, энесинин. Жакшы. Аселдин анча-мынча кечигиши энесинин тынчын алды деген сүйлөм болду балдар. Кийинки фигурадагы сөздөр кандай сүйлөм болот экен? Карагылачы. Бучкактап, канат, ары-бери, бастырбады, атасын. Канат атасын бучкактап, ары-бери бастырбады деген сүйлөм болду. Ушул 3 сүйлөмдөн улам-улам, анча-мынча, ары-бери деген татаал тактоочторду кезиктирүүгө болот. Экинчи, оңгу түрүндө кайталанган жана айрым мүчөлөрдүн жардамы менен кайталанып айтылган татаал тактоочтордун арасына дефис белгиси коюлуп жазылат. Мисалы: бат-бат, тез-тез, ылдам-ылдам, кээ-кээде жана башка. Буларга дагы мисал келтирип көрөлүк балдар. Көп чекиттин ордуна керек болгон сөздү коюп жазабыз. Биринчиси: анын көзү. Көп чекит карай берди. Ойлонгулачы. Анын көзү кайта-кайта карай берди. Экинчи: уккандын баарын наз кылып, көп чекит бастырып деген сүйлөм. Туура жообу уккандын баарын наз кылып, үстү-үстүнө бастырып деген сүйлөм болуш керек. Үчүнчүсү: ажар чуркап отуруп, таң сүрүүгө жакыныраак калың токойго келип бекинди. Кана балдар, көп чекиттин ордуна кайсы сөз туура келиши мүмкүн? Албетте, бат-бат. Ажар бат-бат чуркап отуруп, таң сүрүүгө жакыныраак калың токойго келип бекинди. Төртүнчү сүйлөм: Жамиля, сен башыңды көтөрүп бас, эч убакта жер караба. Албетте, Жамиля, сен башыңды өйдө-өйдө көтөрүп бас, эч убакта жер караба деген сүйлөм болду. Акыркы сүйлөм анда балдар: эрте турган Шамбет Нуркасымды ээрчитип, чаргындын үйүнө кирди. Көп чектин ордуна кайсы сөз болушу мүмкүн? Туура. Эрте турган Шамбет Нуркасымды ээрчитип, чаргындын үйүнө кайра-кайра кирди. Кошмок сөз катары айтылган тактоочтордун арасына эч кандай белги коюлбай, ар башка жазылат. Мисалы: ар башка, ар качан, ар дайым, ар убакта, ар күнү, бир кезде, бир маалда, бир паста, ар жылы, эч убакта жана башка. Төртүнчү: сынатоочтун ыраак мүчөсү уланган тактоочтор созулуп, айтылышынча жазылат. Кечирээк, эртерээк, жанараак, ананыраак, эмирээк, жогорураак, төмөнүрөөк, өйдөрөөк, алысыраак, жакыныраак, көбүрөөк, азыраак,
батыраак, ашыгыраак жана башка. Кыргыздын боз үйү элдин сергек акылынан чыккан. Чебер колунан тамган, теңдешсиз өзүнчө өнөр. Боз үйүбүз менен сыймыктанабыз да балдар, туурабы? Бул сүрөттө силер көрүп тургандай, боз үйдүн ичинде эч кандай эмеректер, буюмдар коюлган эмес. Азыр биз силер менен сын атоочтун ыраак мүчөсү жалганган тактоочтордун жардамы менен оокаттарды өз ордуларына коюп чыгабыз. Келгиле, жардам бергиле. Туш кийизди өйдөрөөк илиш керек. Жүктү жогорураак жыйыш керек. Очокту ортороок орнотуш керек. Отундарды жакыныраак тизиш керек. Бут кийимдерди четкерээк чечиш керек. Ал эми кечкисин түндүктү эртерээк жабыш керек. Калганын балдар силер уланткыла. Дагы кайсы оокатты каяка коюш керек? Балдар, мен азыр силерге текст окуп берем. Силер текстте кездешкен тактоочторду баамдап отургула. Окуп бүткөн соң тактоочторго суроо бергенге үйрөнөбүз. Биздин көчөнүн балдарынын көбүрөөгү мектепте окушат. Азыраагы окушпагандыктан күндүз өз үйлөрүндө болушат. Качан? Күндүз. Алар такыр окуй элек болушса да, жайдыр-кыштыр колдорунан китеп түшүрүшпөйт. Качан? Жайдыр-кыштыр. Балдардын ушунчалык эң шайыры эркин. Канчалык эң шайыры? Ушунчалык. Ар качан сергек, сөздү да кез-кезде сүйлөйт. Анча-мынча тентектиги болсо, башкача чорт кыялы жок. Качан? Ар качан. Качан? Кез-кезде. Канчалык? Анча-мынча. Кандайча? Башкача. Эртең менен эрте туруп, жалгыз апасына жардамдашат. Качан жардамдашат? Эртең менен эрте. Жайды жайлай, кышты кыштай стадиондо ойношот. Качан ойношот? Жайды жайлай, кышты кыштай. Мирлан токтоо бала. Аны бардык балдар алыстан таанышат. Кайдан таанышат? Алыстан таанышат. Бири-бири менен урушпай, жай ойношот. Кантип ойношот? Жай ойношот. Алыс барышпайт. Кайда барышпайт? Алыс барышпайт. Алар ушунчалык ынтымактуу. Канчалык ынтымактуу? Ушунчалык. Үй иши балдар көңүл бургула. Төмөндө атайлап туура эмес жазылган сөздөр берилди. Силер туура вариантын жазганга аракет кылгыла. Күздү күздөй, анда мында, алда кайда, жекеме жеке, аз-аздан, ар кандай, көбүрөөк, бир паста, ашыгыраак. Балдар, эр жигиттин канаты болгон жылкы баласы менен кылган саякатыбыз сапарын карытты. Убакыт учкан куш дегендей, силер менен коштошоор убак келди. Саякат сабагыбыз силерге жакты деген үмүттө силер менен коштошомун. Көрүшкөнчө.